Спорт каналдын берүүлөрүн Түз эфирде арена программасы улантат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүнү мен Ажинай Курманова алып барам. Бул жолу биз таяк тартыш спорту туурасында кеп кылабыз. Студиябызда конокто Дүйнө кубогунун ээси Келдибек Атайбек уулу, жалпы спорт сүйүүчүлөрүн, ошондой эле бардык көрүүчүлөрдү экранга жакыныраак келүүгө чакырабыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. 2021 жыл сиз үчүн ийгиликтүү жылдардын бири болду десек болот. Сиз бир гана таяк тартыш спорту боюнча эмес, Кыргызстандагы арыктайм, өзүнүн формасын сактайм деген бардык жарандарга шыктандырган мотиватор катары дагы таанылдыңыз десек болот. Эң алгач биз таяк тартыш боюнча Дүйнө кубогундагы ийгилигиңиз, тактап айтканда, коло медаль менен кайтып келдиңиз. Ошол боюнча кеп кылалы. Кыргызстандан жалпы барган спортчуларыбыз 11 медаль менен кайтып келген. Алардын арасында сиз дагы болдуңуз. Дүйнө чемпионаты кандай өттү? Мелдешти атаандаштарыңыз кандай даярдык менен келишиптир? Жакшы. Биз өткөн жылы абдан чоң мелдештер болду. Дүйнөлүк 3 этап болду. Биринчи этабы Өзбекстандын Хива шаарында болду. Экинчи этабы Турцияда, анан финалдык этабы болсо, бул Финляндияда, Пихта деген шаарында болду. Бул жактарда өтө күчтүү атаандаштар болду. Негизи абдан жакшы даярдыктарды көргөнбүз. Бул баягы Өзбекстанга барганда бул чоң спортто ар түрдүү нерселер болот. Бир мамлекеттин барып экинчи мамлекетке барып абан климатка көнүш дагы болот экен. Биз ошол Өзбекстанга барганда жайдын аптасында барып калдык. Абдан катуу ысыкка туш болуп, бир шунчалык аракетибизди жумшадык. Бирок спортто баягы восстановление деген нерсе бар. Ошол нерсе өтө бизге оор болду да. Анткени ал жакта жайдын аптасында 51 градус ысык болуп турганда, бир жакшы өзүбүздү бир бул Кыргызстанда салкын болот да. Бул жактан даярдыгыбыз жакшы болуп, ал тарапка барганда өтө бир кыйын абалда баягы таймаш жүрдү да. Андыктан биринчи этабында да ошо 3-чү орунду алып калганбыз, коло медальды. Экинчи этабында Турцияда болду, Стамбул шаарында. Абдан жакшы финалдык баскычка чыгып баратканда, эми бул чоң спорт айтып өткөндөй эле, ошол бутубуздун арткы булчуңдары 3 жеринен үзүлүп кетти. Бирок ошого карабастан дагы коло байгебизге башкаларды алдырбастан ошо жарадар бутубуз менен барып утканга дагы туура келди. Анан финалдык этабында бул Финляндияда болду. Эми бул жерде аракетти максималдуу түрдө көрдүк, бирок биздин ар бир этабында очколор эсептелинет да. Биздин очкобуз болсо төмөн болуп калган чынында эле. Ал тараптан барганда аябай финалдык этапта Финляндия шаарында мамлекетинде өзүбүздүн күчүбүздү жумшадык, бирок ошого карабастан эле очкобуздун аздыгына байланыштуу коло медальдын эми таганып келдик. Бул да жаман эмес. Кыргызстандан 15 спортчу барган. 15 спортчулардын арасынан 11 спортчубуз болсо, ошол медаль кубоктор менен кайтып келдик. Бул биздин спортубузда ошол эле баягы жылда кайталаган дүйнөлүк кубоктон, общекомандныйдан экинчи баскычка чыгып келдик да. Ал жактан 16 мамлекет катышкан. 16 мамлекеттин арасында ошо экинчи орунду Кыргызстан ээлеп келдик. Биринчи орунду кайсы өлкө алды? Анан сиз дайыма менин эң күчтүү атаандашым бар деп айтып каласыз. Бул якутиялык атаандашыңыз. Бул жолу сиз аны менен канча жолу таймашка чыктыңыз? Чынын айтканда, бул жолу 3 ирет таймашка чыктык. Негизи бул эми олимпиадалык сетка менен караган жок да, чын каралбайт да. Биздин эми Кудай буйруса быйылкы жылдан баштап ошондой болчу деп болот. Биздин 2 А жана Б группасында болосуң да, бирок биринчи эле тайпада экөөбүз дайыма кезигип калабыз да. Мисалы финал биринчи эле тайпада болуп калат да. Абдан аракетибизди жумшайбыз. Менин атаандашым абдан күчтүү жигит, чынында эле таланттуу бала. Бул эми якуттардын улуттук спорту болгондуктан буларга ушул спорт менен абдан бир убакыттын көбүн арнашат. Биз болсо спорттун оор атлетиканын 5-6 түрү менен машыккан болсок, булар болгон ошо таяк тартыш менен гана машыгып, ошол спорттун өзүрүн көрүшөт да. Мен күчтүү атаандашым ошо якутиялык, Россиядан.
Дмитрий Попов деген жигит Кудайым буйруса эми быйылкы жылы дүйнөлүк чемпионат күтүп атат, көчмөндөр оюну күтүп атат. Ошол жактарга абдан бир мыкты даярдыгыбызды көргөзүп, ошол жактан утуп келебиз деген ишеничти жаратабыз. Биздин дагы ишеничибиз чоң. Буга чейинки бизге берген маектериңизде дагы дүйнө чемпионаты, ошондой эле көчмөндөр оюндарын белгилеп кеткенсиз. Азыркы учурда курама команда даярдыкты баштадыбы? Анан кандай машыгуулар болуп жатат? Ооба, буйруса азыркы учурда курама команда мынакей Кыргызстандын ачык чемпионаты болот. Кудайым буйруса 2-3 апрелде деп турабыз, Орозого чейин. Бул жакта болсо курама команданын башкы биринчи орунду алган эмелерди, баягы спортчулардын бардыгын ошо дүйнөлүк чемпионатка жана ошондой эле көчмөндөр оюнуна биз отборочный тур өткөрөбүз да. Ошол жака азыр абдан күчтүү даярдыктар башталды. Биз дагы өзүбүздүн окуучуларыбызды өзүбүздү да даярдап атабыз. Бардык Кыргызстандын булуң бурчунан даярданып жатышат. Эми 2-3 апрелде болсо ошо даянага чыгат. Азыркы учурда Кыргызстанда таяк тартыш спорту көчмөндөр оюндарынан кийин дагы популярдуулугун алды болуш керек. Ал эми Кыргызстандагы атаандаштык кандай, анан ар бир аймакта өнүгүшү кандай болуп жатат? Азыр абдан жакшы өнүгүп атат буйруса. Көп жаштар кызыгып атат. Бул спорту дагы аябай, мындай айтканда, рекламалашыбыз керек да. Ар бир айылда болуш керек, жок дегенде райондордо болуп туруш керек мелдештер. Бизде азыр багыты болушунча, мисалы, Бишкекте көбүрөөк, Көлдө, Ошто, Баткенде бар. Ошо аксап калганда Нарын тарап аксап калганда Жалал Абадта. Ушундай бир деңгээлде өткөрсөк деген ой болот. Уже Жети Дубанда, Жети областта бардыгын бирдей, ар бир областтан бир жок дегенде 10-20даган күчтүү спортчуларды даярдасак, ошолор чогулса деген бир кыялыбыз зор. Но убакыттын тардыгына байланыштуу же негизги эле келип финансылык мүмкүнчүлүккө тая алат да мунун бардыгычы. Чтобы спортту таанытыш үчүн, кызыктуу болуш үчүн дагы ошо финансы көбүрөөк болушу керек да. Анан эми азыр көп адамдар түшүнүп калды, спортто акча болбосо жан бага албайт экенбиз, биз убара болуп убактыбызды коротпойлу деген ойлонушат. Бирок бул өтө кызыктуу спорт экенин, жана ошондой жөнөкөй спорт экенин. Жөнөкөй дегенде кандай? Сизде эч кандай бир ашыкча баягы кошумча чыгым болбойсуз. Бул жактан сиз өзүңүздүн физикалык деңгээлиңизди даярдап келсеңиз эле, калган техникаларын өздөштүрүп, чыгып, утуп, анан ийгилик жаратууга толук мүмкүнчүлүк бар. Ал эми биздин өзүбүздүн салмак категориябыз негизи 105 салмак категория. Кыргызстан боюнча чынын айтканда менин көп ушул спорттон утулуп аткан себеби дагы бар да. Неге дегенде, ушул оор салмак категорияда жок да биздин атаандаштарчы. 2-ден 3-төн балдар, алар эми жөнөкөй жаңы баштап аткандар болот, же 1 жыл кылгандар болот. Биз сыяктуу болуп, өтө бир күчтүү аракет менен машыгып келаткан, көп жылдан бери машыгып, ушул мени утам, менден утуп дүйнөнүн чемпиону болом деген мыкты азаматтар болгондо, анткени биздин да стимулубуз көтөрүлөт эле. Биздин дагы аракетибиз күчөйт эле. Биз эми азыр Кыргызстандын чемпионаты болгондо, мен үчүн эми Кыргызстанды утуш аябай оңой болуп турат да. Себеп дегенде 5-7 баягы атаандаш болот. Алар абдан жеңил болуп калып атат мен үчүнчү. Ошондуктан мен өзүмдүн салмак категориямды мындай бир чын айтканда сезе албай жатам да. Мага бир оор салмак, оор бир маселе жарата турган спортчулар болгондо, мен өсөт элем да дагы. Күчтөнөт элем аябай. Ооба, туура айтасыз. Чындыгында өлкө чемпионаты өнүкпөйүнчө, ал жаатта спортчулардын дүйнөлүк аренада атаандаштык жаратышы чындыгында кыйын болуп калат. Биринчи өлкө чемпионатындагы атаандаштык күчтүү болсо, анан дүйнөдө дагы жакшы бир атаандаштыкты көрсөтө алат десек болот. Аймактардагы өнүгүшү боюнча айтып өттүңүз. Мисалы, Нарында, Жалал Абадта айрым аймактарда өнүкпөй жатат. Дагы финансылык жактан башка эмне жетпей атат? Балким мотивация жетпей атат, балким жайылткан спортчулар аз болуп атат. Эмне жетишпей жатат? Ооба, туура айтасыз. Негизи бул спортту таанытыш керек да биринчи. Адам спортчуларды, жөнөкөй эле адамдар бул жөнүндө билиши керек. Бул кандай спорт, бир жөн эле аракет кылып көрүш керек. Анан кызыгуусу артат да негизи. Ошол сыяктуу эле
Биз дагы эми өзүбүздүн баягы социалдык тармактардан болушунча эле ушунун машыгуу түрлөрүн, бул спорт бар экенин таанытып, колуман келишинче мен аракеттенем. Биздин дагы баягы федерациянын атайын сайты бар. Федерацияда мүчөдөгү бардык спортчулар бар, колдон келишинче эле таанытканга аракет кылабыз. Бирок аракет кылабыз дагы аны көргөзүп берип түшүндүргөн адам азыраак болуп атат да. Ошол багыты мисалы Чүйдө өнүктү, Бишкекте Чүйдө өнүгүп атат, Көлдө өнүгүп атат, Ошто өнүгүп атат. Ал эми Нарын, Жалал Абад, ошо Баткенде даже мындай айтканда, аякта деле бир саналуу эле спортчулар бар, 5-6 эле бала. Ошолордун баардыгына бирдей, Таласта дагы азыраак, 5-6 эле да. Ошонун баардыгы мисалы ар тараптуу өнүккөндө, бир саны көбөйгөндө атаандаштык жакшы болот да. Сен күчтөнөсүң, дагы бир умтуласың, бийиктикке жетейин, мындан дагы утайын. Биз күчтөнө алабыз. Кудайым буйруса эми пландар бар быйылкы жылдын эсебинен. Ошо региондорго дагы эми майрамдар болот, тойлор болот дегендечи, ошолордун арасына катарына кошолук деген бир жакшы аракеттерди кылып атабыз, пландарды түзүп. Эми бул жалгыз кишинин иши эмес, бул командалык, ошо федерация мүчөлөрү менен биргеликте кыймыл жүргүзө турган иш да. Ошолор менен биргеликте ишке ашырсак болот. Биз эми жалгызбыз. Мен кыялым бар, ушул атайын Кыргызстандын баардык булуң бурчуна ушуну өткөрүп келгим келет да. Убакыт деген тар экен, биз жалгыз экенбиз. Команданы ойготуп кылалык дейбиз, бирок ооба дешет деле кичине бир убакыттан аксап калып атабыз да. Мен ошо ар бир биздин федерациянын мүчөлөрүндөгү спортчуларга да, мисалы спортчулар тааныта алат мунучу көбүнчөчү. Себеп дегенде катышып атабыз, биз айтканды билебиз, көргөзгөндү билебиз. Ал эми биздин федерациябыздын президенти жана ошондой эле мүчөлөрү баардыгы колдоп турушса, мисалы колдоп келишет, бирок аздык кылып атат чынында элечи. Колдоп келишет, бирок аздык кылып атат. Себеп дегенде ар бир региондордо таанылышы керек бул. Спорт өсүш үчүн таанылышы керек. Ар бир район болушунча мындай бир багыт коюп, кызыгып, жана ошондой эле мелдештердин учурунда кичине байге фонддору болуш керек. Ошондо спорт батыраак таанылып өнүгүп кетет да. Бул эми федерация Кыргызстандын эли эмес негизи. Бул эл аралык федерация бар да, таяк тартыш боюнчачы. Ошол жактан негизги максат бизге баягы финансылык жардам көргөзүшү керек да. Ошонун багытында биз иштей алат элек да дагы бул спортту таанытканга. Футбол боюнча мисалы эл аралык футбол федерациясы Кыргызстанда деги эле бардык аймактарда өнүктүрүш үчүн жыл сайын долбоорлорго акчаларды бөлүп турат, же болбосо балким машиналарды алып берип турат, техникалык каражаттарды. Ал эми эл аралык федерация бүгүнкү күнгө чейин таяк тартыш боюнча кандай иш чараларды кылган бүгүнкү күнгө чейин? Чындыгын айтыш керек. Эл аралык федерация эми мисалы мынакей дүйнөлүк кубок болду да негизи. Дүйнөлүк кубок болгондо 2 жыл сайын өтөт эмеспи? Буга чейинки мелдештерде кичине болсо дагы баягы байге фонду бар эле да. Быйылкы жылдын эсебинен өтүп кеткен 2021-де биз өзүбүздүн каражатыбыз менен бардык. Чынын айткандачы. Федерациябыз президенти жардам берип атты, мүчөлөрү жардам берет. Өзүбүз баягы спонсор издеп аттык да. Негизги ошол жактардан аябай бир мотивация бериш керек эле да. Ошо кичине баягы бюджетти көтөрүш үчүнчү. Сен ушунчалык аракет кылып барасың го, биз байге фондубуз бар. Ошол жактан кичине болсо алган карызыбызды жаап калабыз деп. Жок, эч кандай жардам болгон жок. Бизге сиз айткандай эле ар бир мамлекетке жок дегенде бир аз сумма болсо дагы жылына бир жолу эле ай сайын деген жерибиз жок. Жылына бир жолу ушундай бир бөлүп койсо, ошону биз 4-кө 5-ке бөлүп алып мелдештерди уюштурат элек да. Бирок андай колдоо көрө элекпиз эл аралык федерациядан. Кудайым буйруса биз дагы федерация мүчөлөрү менен сүйлөшүп, ошол ишти дагы ишке ашырылышына бир жардам берелик деп атабыз. Кайра. Балким сиз да сунуштап көрөсүздөр эл аралык. Албетте сунушташ керек. Мен дайыма кайрылып келем, бирок эми өткөн жылы карантин болду, анан кийин бардык жакта кризис болду. Эми бардыгында эле кризис болду, бирок спорт калбаш керек да. Жыл өтпөйлүкпү? Уже Олимпиада деле өтүп кетти. Дүйнөлүк чемпионаттар өтүп атат. Башка спорт эмне үчүн көтөрүлөт? Анткени ал жакта дайыма колдоо болуп турат. Эл аралык федерация колдоп турат. Биздин федерациянын президенти колунан келишинче аракет кылып мынакей дүйнөлүк кубоктун финалдык этабына
агайыбыз болсо сөз берген, экинчи этап өтүп атканда кимде ким ушу Турциядан ута турган болсо биринчи орун алып келесиз. Силерге эме кылып мен билет алып берем депчи. 4 спортчубузга алып берди. Сөзүнө турду. Дайыма колунан келишинче колдоп келет. Ну, бардыгына бирдей болсо деп бардыгы суранышат. Но эми биз жаш эмелерденбиз да, мисалы эми өнүгүп атабыз. Бул спортто жаш болуп атпай, жаңыдан өнүгүп атат. 6 эле жыл болду, 7 жыл. Буюрса алдыда жылдарда мыкты деңгээлдерге жетебиз деген ойдобуз. Бизде дагы ошондой ишенич чоң. Айрым мен билишим боюнча айрым спорт түрлөрүнөн долбоорлорго жараша акча бөлүп турат. Эгерде долбоорлор боюнча жарыялап турушат, кайсы өлкө же болбосо кайсы федерация ийгиликтүү бир долбоор жаза турган болсо, ошого жараша акча бөлүп келгенин дагы билебиз. Буюрса алдыда дагы ошондой иш-чаралар өтөрүнө биз тилектешпиз. Жогоруда биз материалдан сиздин машыгуу процессиңиз кандай өтөт буга чейин таанышып келгенбиз. Өзүңүз машыккандан тышкары дагы фитнес тренер катары башында белгилеп өткөндөй арыктагысы келген же болбосо формасын сактагысы келген жарандарыбызга жардам берип келесиз. Азыркы учурда машыгуулар кандай өтүп жатат? Кол алдыңызда канча шакирт тарбияланууда машыгып жатат? Азыркы учурда именно спорт менен машыгып, спорт менен бир кетели деген абдан көп окуучуларыбыз бар. 100гө жакын. Андан тышкары дагы өзүнүн баягы келбетине, сулуулугуна карап келген айымдарыбыз да көп. Башка агаларыбыз, инилерибиз абдан көп. Буюрса биз пландап атабыз эми ар бир ушул келген кардарыбызга өзүнүн каалаган жыйынтыгын, көңүлүндөгү туура бир результатка чейин жеткирели деген ойлорубуз бар. Кыялыбыз ошону менен аракеттин үстүндөбүз. Кудайга шүгүр жакшы жыйынтыктар чыгарып атабыз. Ошого чынын айтканда жыйынтык жакшы болгонго элдин баардыгы ошол бизди Instagram баракчабыздан, социалдык тармактардан дайыма тыңдап келишет. Ар бир келген кардардын үмүтүн үзбөй, ошолордун кыялына жеткирүү бул менин милдетим, бул менин эң жакшы көргөн жумушум да. Күнү түнү чарчасам дагы, бирок ар бирине ошолордун жыйынтык чыгыкканына бир методдор болот, ошолорду ойлонуп, машыгуулардын түрлөрүн жазып, үйрөтүп, көргөзүп дегенде келебиз. Абдан күчтүү балдарды да даярдап атабыз. Деги эле бул таяк тартыш эмес. Спорттун бодибилдинг түрү менен, арым рестлинг түрү менен, жана ошондой эле троеборье түрлөрү бар. Ошолорго азыр балдарымды даярдап атам. Азыр эми мынакей жаз келип, чемпионаттар башталат, жыйынтыктарын эми көрөбүз. Андан тышкары дагы эми көбүнчө эми арыктатып атпайлыкпы. Эң жакшы жыйынтык кандай болду эле? Буга чейин эң мыкты жыйынтык болгондорун дайыма социалдык тармакта жарыялап келесиз. Алардын арасындагы мыкты жыйынтыктары кандай болгон? Канча килограмм таштай алышты? Ооба. Мындан 2 жыл мурда окуучубуз бар эле, Орос деген окуучубуз 134 килограмм салмак менен келген, 16 жашында. 2 жылдын аралыгы болду. Эми 1 жылдын ичинде толугу менен иштедик. Ортодо карантин болуп калды. 1 жыл аралыгында толугу менен калтырбай жасап, 1 жылда 60 килограмм салмак арыктаттык. 60 килограмм салмак. Дээрлиги жарым, Ооба, жарым. Мындай айтканда өзүнүн денесинен дагы бир кишини алып чыгып койдук да сыртка. Бул эми коомчулукка абдан жакшы жаңылык болду. Бул биздин эле өлкөдө эмес, чынын айтканда, Орто Азияга тараптыр. Абдан көп бир социалдык тармактарда, TikTokто, Казакстанда, Өзбекстанда көптөрү ошол эле Россия жергесинде дагы абдан көп бир кызыктуу эмелерди жаратып, бизге мотивация берди. Кылып аткан ишибиздин жыйынтыгын көрүп, мындай эми жакшы сөздөр, жакшы баягы каалоо тилектер, азаматсыңар деген эле сөздөр биз үчүн мотивация да, бизди шыктандыра турган нерсе ошол болду. Андан кийин дагы бир 5 командама 5 адамды түздүм эле. 2 эжекебиз, ошондой эле 3 бир окуучу балдардан 3 болчу. Алардын эң азы 35 килограмм салмак кетирди, андан кийинкиси 42 килограмм, андан кийин эң көбү ошо 55 килограмм, 6 айдын жыйынтыгы менен да. 60 килограммды 1 жылда кетирсеген болсок, 55 килограмм салмакты биз 6 айда кетиргенге туура келди. Анткени бир адамдан баягы ар түрдүү метод менен иштедик. Бизде процесс катарында жүргүзгөм. Кийинки адамдарда болсо абдан оңой болуп атты мага иштин жүрүшү. Ал эми азыркы учурда болсо мынакей
бир айда дейлик, бир айда бир кардарларыбыз келет. Жок дегенде 20-сынын жыйынтыгы менен кетиребиз да, бир айда. Эми аз убакытта көңүл тоё турган жыйынтыктар болуп атат. Абдан көп кардарларды толгондор абдан көп. Мисалы, арыктап деле келгендер болот. Бардыгы эле көптөр ойлошот, сен только эле арыктата турбайсың. Жок, биз арыктарды кайра толтуруп, ушундай спортчуга айландырып, алды болсо уже баягы Кыргызстандын чемпионатына чыгып аткан болсо, узагыраак кеткени ошо дүйнөлүк кубоктордо жаштар арасында биздин катарыбызда дагы коло медалдын ээси болуп келген учурлар болуп калып атты. Буюрса эми дагы да мыкты аракеттерибизди жасай беребиз, коомчулукка жакшы пайдалуу иштерди кылып, мотивациядан бере бергенге даярбыз. Акыркы бир айда көбүрөөк жакшы жыйынтык болду деп айтып калдыңыз. Ошо бир айдын ичинде алар кандай машыгышат? Машыгуудан тышкары эмнелерди аткарышы керек? Машыгуудан тышкары, мисалы эми машыгуу учурунда күнүнө бир 2 саат аралыгы кетет да машыгууга. Калган 22 саат эми өзүңдү тарбиялап жүрүш керек да. Туура тамактаныш керек. Ошол эле учурда уйкуну өз убагында укташ керек. Ашыкча нерселерге байым бизде Кыргызда той торопо деп эле биз эмеге ашыкча жеп алабыз да. Бул эми туура эмес нерсе да. Биз ошолорду тарбиялайбыз. Мейли тойго бар, мейли жакшылыкка бар, бирок өзүнүн ченемдүү, ылайыктуу тамактары бар, ошолорду жегенге үйрөтөбүз. Ошол эле учурда ар бир инсанга айымбы, мырзабы айырмасы жок, келип мындай өзүн келбеттүү алып жүргөнүнө колубуздан келишинче жардам берип, Кыргыздын кыраандарын, кымча-бел кыздарын бардыгын фигуралуу кылып узатып атабыз. Эң сонун азыр эми кайрадан таяк тартышка кайтып келели. Таяк тартышта буттун, колдун булчуңдары өзгөчө керек болот. Анан жаракат албай мелдеште жеңиш үчүн же болбосо мелдешке катышуу үчүн кандай ыкмаларды, кандай техникаларды колдонсо туура болот? Негизи бул өтө жөнөкөй эле отуруп, мындай жөнүн карап да отурсаң, жеңил спорт көрүнөт да. Анан кийин кармаша келсең эле ошол жерден баягы дененин баардыгы ооруп чыгат да негизичи. Ооба, бул оор атлетикадан бул спортко өткөн аябай жеңил болот экен. Мен мурда оор атлетика менен машыгып келгем. Менин физикалык деңгээлим абдан жетишерлик болгон, бирок техникалык баягы учурларда мен аябай кыйналчумун да. Билбейсиң, көп утулган учурлар болгон. Ыза тарткан учурларым аябай көп болгон. Бирок өзүмө сөз берип, ошо 1 жылдын ичинде мен ошо техникаларын отработка кылам, үйрөнөм деп үйрөнүп, кийинки жылда көчмөндөрдүн оюн чемпиону болдук. Бул учурда мисалы чынын айтканда эле бул манжалар абдан күчтүү болуш керек. Манжалар, бел булчуңу, бут булчуңу, ошолордун баардыгын жасап келип, даярдап, сиз ошонун баарын күчтөгөндөн кийин ошол мелдеш учурундагы бул кайсы бир нерсе, бул акыл эстин тутуму ыкчам иштеш керек да ошол жерде. Анткени нагрузка келет, күч келет, башыңа, мээңе күч келип калат бул жерде. Дем ала албай каласың. Ошо туура дем алганды үйрөнүп, машыгуу процессинде баардыгын кайталап өтүшүбүз керек да. Колдордун, алакандардын бул жакта эттери ошо жанагы таяк менен кошо сыйрылып кеткен учурлар болот. Мисалы мен абдан көп баягы жаракаттарды алдым. Бел булчуңумдан 3 жеримен үзүлгөн. Өткөн жылы болсо бутумдун арча 3 жеринен үзүлдү. Алаканым болсо кайра эле айрылып турат. Бирок ошого карабастан бул жакшы көргөн спорт. Биз кызыккан спорт. Дайыма ошонун артынан, кемчиликтин артынан иштеп, анан ийгиликке умтула атабыз азыр. Буга чейин өзүбүз тартып барган кезде техникаларын көрсөтүп бергенсиз. Ал бул ичке тартуу же болбосо сыртын карап тартуу. Сиз көбүнчө кайсы ыкмасын колдоносуз? Негизи бизге айырмасы деле жок. Эки ыкма менен деле кылабыз. Бирок атаандаштын баягы атаандаш кайсы багытка карап, мисалы атаандаш ички жагынан кармаган болсо, биз сыртынан кармап, ошого бир тоскоолдук жаратканга эми кыйналып керек эмес бул жерденчи. И так эле кыйналасың. Бирок ошого бир кыйын абалды жаратыш үчүн сыртынан кармай турган болсок, ошого карама каршы иштегенге туура келет да. Атаандаштар мисалы эми көп спортчулар болсо Европадан келет да, Европадан ал жакта болсо физикалык деңгээлде күчтүү да. Аябай күчтүү деңгээлдери. Техникалык абалдары кичине бир азыраак да. Мисалы орустардын спортчуларына караганда же биздикилерге караганда физикалык деңгээли күчтүү. Ошо физикасы менен эле утуп кетет да, күчкө салып элечи.
Биз болсо ошонун ыкмаларын үйрөнүп алып, кыйналбастан колдорун ачып, манжаларын ачып чыгарып кетебиз. Же болбосо бир өзүбүздүн баягы кара жорго деген баягы эмелерибиз бар, техника, тактикаларыбыз. Ошолорго салып, мына плечилермен кыймылдатып, ошолордун бардыгын үйрөнүп, машыгуу учурунда анан атаандашка туруктуу эмес абалы жаратканга үйрөнөбүз да. Таяк тартышта беттеш башталары менен тез эле бүтүп калгандай көрүнөт да. Мисалы бат эле эң көп созулган эле балким 1 мүнөт болбосо тез эле көз ачып жумганча эле тартып кетишет. Анан ушул мелдешке чыгыш үчүн спортчулар айлап, жылдап машыгууларды өткөрөт. Ал эми сиз мелдештин алдында окуу машыгуу жыйындарын кандай өткөрөсүз? Негизи эле таяк тартыш боюнча бир күндүк машыгууңуз кандай тартипте өтөт? Мисалы таяк тартыш боюнча күнүгө эле ошо баягы отуруп эле таяк тартыша бербейбиз. Анткени айтып аткандай эле бул манжалардын терилери чыдабай калат. Бир күнү физикалык деңгээлге иштейбиз. Эртеси болсо кайра ошодон таяк тартышабыз. Аркы күнү болсо башка машыгуу баягы эмелер, шаймандар бар да. Ошолор менен биргеликте иштеп келебиз да. Себеп дегенде ар бир өзүбүздү машыктырып аткан учурда да, окуучуларыбызды кылдырып атканда ар бирине ой берип, ар бирине түшүнүк беребиз. Мисалы атаандаш сиз айткандай эле келдиң, мен түшүнүк берем, чтобы максималдуу түрдө өзүнүн аракетин көрсүн депчи. Себеп дегенде сиз айткандай айлап жылдап машыгасың, жердин түбүнө барасың, жердин түбүнө алыстыгына карабай барып, анан 1 мүнөттүн ичинде утулуп калган биз үчүн дагы бир аябай эле ичиң ачыша турган нерсе да. Мен дагы кээ бир учурда ойлоп кетем, бул ушул спорттун дагы кичине бир тактикаларын, техникаларын, же болбосо убактысынбы, ушул сыяктуу бир өзгөртсө деген ойдо деп ойлоном да. Чыктың 2-3 мүнөттө эле утулуп калдың да, сиз айткандай 1 мүнөт узагы ушундай болот да, 1 мүнөт. Узагы 1 мүнөт болот. Бирок аябай бир максималдуу түрдө күчүң жумшайсың бул жердечи. Болушунча аракет кыласың. Бул дагы абдан эки балбандын күчтүү, мыкты аракети болот десек болот да. Мисалы 1 мүнөттүн ичинде сен колуңан келген, сен даярданып келген нерсеңдин аракетин көрөсүң. 1 мүнөттө эгер ошо жыйынтыгың жакшы жагына бура албай турган болсоң, анда сени кызга тартканга туура келет. Менин оюм боюнча бул дагы эми олимпиадалык спорттун катарына киргизебиз деп атпайбы. Бул жактан баягы эрежелери, же болбосо дагы бир убакыты созулат деген ойдобуз да, кийинчерээк кирип кала турган болсо. Машыгуу учурунда окуучуларыбызга үйрөтүп аткан нерсебиз бул акыл эсти, жана ошондой эле атаандашка болгон мамилесин, ошонун болгон силер турган жерден көргөндө силер характерин изучать эткиле деп үйрөтөм да. Себеп дегенде кээ бир адамдар болот, күчтүү болот. Сырттан чыгып бакырып өкүрүп кыйкырып койсо, атаандаш коркуп калат да. Коркуп эле өзүнүн баягы даярданып келген күчүн жоготуп берет да. Ошол сыяктуу учурларда моралдык жактан дагы биз даярдайбыз. Кандай болуш керек? Алар ошондой кыйкырып өкүрө берет, бирок сен деген баягы менин чоңунан коркпой, кичинекейинен корк деп айта алат эмеспи? Ошондуктан кичинекей бол, бирок абдан ыкчам аракет менен өз күчтүүлүгүңдү ошол жерден тастыкта депчи. Ооба, айрым учурда тескерисинче дагы болуп калат. Бул жөн эле кыйкырып, сүрүн көрсөтүп, ал эми ишке келгенде жеңилип калган учурларды дагы көрүп жүрөбүз. Сиз айтып өткөндөй, таяк тартыш спортунда ошо колдун, буттун булчуңдары, ошондой эле белдин булчуңдары дагы катуу жаракат алып, анын кайра калыбына келиши дагы кыйынчылыкты жаратат экен. Ал эми сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызда калыбыңызга келүү процесси кандай өтөт? Кантип кайра кийинки мелдештерге даярдык көрөсүз? Ооба, мен ушул белимдин булчуңдары үзүлүп кеткен учурда абдан кыйналгам, бир 3 ай аралык кеткен. 3 ай аралык билип билбейм баягы бала кез эле жатып эс алып турбаш керек, кылбаш керек деген сайын мен ага карабай эрте туруп кетип калып, же болбосо машыгып жиберип, ошо дарт баягы жеңилдеп келаткан жеринен кайра үзүлүп кетип аткан учурлар болгон да. Ошол сыңар эле азыркы учурда деле мен көп катачылыктарды кетирдим. Мисалы үзүлүп кеткен жерге учурдан пайдаланып эле ошо мустак баягы музду басып, шишигин көбөйтүбөй, ошол жерден кылып уколдорду коюп, дарыларды ичип бир батыраак калыбына келтирсем болот эле, бирок адамбыз. Тем более кыргызбызбы. Келген жерден айтканын кылбайбыз да. Орус болсо барып жат десе жатат эле, бирок кыргыз жата албайт экенбиз да. Келесиң машыгуулар калып калбасын деп ошол жерде
кайра эле улантып жибергенден айынан кечирээкке чейин процесс жүрдү да, бир 2 ай аралыгы болуп кетти. Толук кандуу айыкканга чейин бул бир 3 ай аралык кетти. 3 айдын жыйынтыгында жакшы болуп калды. Арена программасын түз эфирде улантабыз. Биз бүгүн таяк тартыш спорту боюнча кеп калып жатабыз. Студиябызда конокто Дүйнө кубогунун жеңүүчүсү Келдибек Атайбек уулу. Жогоруда таяк тартыш, ошондой эле фитнес машыктыруучулук жолуңуз боюнча кеп калдык. Азыр эми таяк тартышка келгенге чейинки оор атлетика боюнча сурагым келип жатат. Дал ушул спорт менен баштап, андан кийин азыркы таяк тартыш боюнча ийгиликтериңиздин салымындагы ушул оор атлетиканын салымы чоң десек болот. Анан азыркы учурда олимпиадалык спорт түрлөрү популярдуу жана беделдүү десек болот. Анан бул спортко кайтып келүү боюнча планыңызда жокпу? Кыялымда бар. Планымда план коюйын дейсиң, бирок биринчиден убакыттын өтүп кеткени бизге жолтоо болуп калат экен. Жашыбызга азыр мисалы эми кайра оор атлетикага барайын дей турган болсоң, азыр таш булчуңда болуп турабыз азыр. Мунун баардыгы керек эмес аягачы. Ал жакта кайра бир жылдай убакытка арыкташым керек болот, бир 87, бир 90 килограммга чейин салмакка. Булчуңдардын баардыгы тоскоолдук жаратат да, мындай айтканда. Ал жака деген тарамыштар күчтүү болуш керек, анан бут, бел булчуңдары күчтүү болуш керек. Мындай колдун булчуңдары же болбосо бир далыңдын булчуңдары ал жака жардам бербейт, чынын айтканда. Анткени биз жаңы оор атлетика менен баштап жүргөндө эч кандай бир мындай бир фитнес машыгууларды кылдырчу эмес агайларыбыз. Себеп дегенде бул тоскоолдук жаратат. Силер болсо жымыштанган өйдө көтөрүп атасың, рывок, толчок деген түрлөрү бар. Отуруп алып көтөрөсүң, колдордун баардыгы ошол жерден бекем туруш керек. Тарамыш иштеш керек. Мышца көтөрө албайт да. Тарамыш көтөрө алат, бирок мышца көтөрө албайт деп анан агайыбыз дайыма тилдеп турчу эле. Эми азыр кыялымда бар. Мен кыялым эми бул элесимде эле калып калат окшойт деп калдым. Эмнеге улантпай калдыңыз ошо оор атлетиканы? Чынын айтканда мен Токмокто агайым бар эле. Ошо коллежде окуп жүргөн кезде. Жакшы машыктырып, ошо сонун бир ийгиликтерге жеткирип, Кыргызстан чемпионатында бир 2-чи орундарга жетип, жаштарга ийгиликтер жаратып калганда, убакыт сааты келип, биз эми коллежди бүтүп, шаарга келип, академияга тапшырганга туура келип калган. Бул жактан жакшы эле аракетти көрдүк, бирок чынын айтканда мен мыкты тренерлер көрө алган жокмун. Себеп дегенде бул спорт өзү ушундай да. Мисалы бирөө токтоолдук болсо, бирөө көлдүк болсо, ошол жактардын балдарын эле карай берет. Күрөштө карасаң, мисалы таласта көп мыктылар чыгып атканда ошол жакты карай беришет. Же болбосо башка бокстон болсо чүйдөм же тиги жактан ушул сыяктуу эле боло беришет да. Бул өзүнүн ар бир окуучусун карап эле да, бир эле баланы карай берет. Бирок таланттуу бала анын артында турганын көп агайлар байкабайт да. Ошондуктан айтаар элем да, азыр мисалы мен азыр өзүм агай катарында да. Канчалаган окуучуларым бар. Кыргызстандын баардык булуң бурчунан келишет. Мен абдан жакшы көрөм алардын. Мен айтам, менин жараткан ийгилигимен 2 эсе жараткыла. Мен ошону каалайм. Эгер сенин талантың болуп, сен аракет кыл, 3 жыл, 5 жыл аракет кыл. Ошонун ичинде сен өзүңдүн талантыңдагы бир чымынды көрө албай турган болсоң, сени убара болбо дейм. Сен лучше кетпен чаба бер. Андан көрө артыңдагы баланы кой бере элек. Ошондон жыйынтык чыгышы ыктымал. Ошо сыңары менин бар талантымды агайлар көрө алган жок. Мындай көрө алган жок да, алдыда боло турган нерсе. Менин күчүм абдан күчтүү эле, бирок техникалык жактан мен аябай катачылыктар кетирчимин. Анткени агайым болсо Токмокто калып калды, мен шаарга келип калдым. Мени үйрөткөн киши болбоду. Мен суранып барасың, бирок көңүл менен караган болот да. Ар бир учурда болот да, сен бала кезсиң, көңүл менен караган агай болгон жок да. Агай деген ишенич бериш керек окуучуга. А мен болсо ишеничти мен айтып атам, бирок мени ишеничим эч ким укпай койгон да. Менин капа кылган жүрөгүмдөгү нерсе ошол нерсе калып калды да. Ошондон кийин оор атлетиканы баягы штанга көтөрүп таштайынчы дедим. Оор атлетиканын башка ошо фитнес багытында пауэрлифтинг түрү бар, бодибилдинг түрлөрү бар. Денемди чыңдап эле ден соолукта жүрө берейин деп ошо багытка өтүп кеткем да. Ал эми таяк тартышка кандайча келип калдыңыз? Таяк тартышты ошол жаңы 2015-жылдарга биринчи жолу келген биздин өлкөдө. Ушундай болуп аттыр, жаңы спорт келиптир, көрөлүк болуп барып калганбыз биринчи ирет. Барып калып эле Кыргызстан чемпионатында ошо баягы физикалык деңгээлибиз күчтүү да, күчкө салып эле утуп алган биринчи ирет. Анан кызыгуу аябай артып кетти да. Анан көлдө дүйнөлүк кубоктун экинчи этабы өтүп атты эле, ошол жактан дагы 3-чү орунду алып калгам. Ошол учурда белимди булчуңум үзүлүп кеткен. Анан кийин айыкпай жүрүп 1-2 жылдай калып калды.
Анан 2017-жылдардан баштап мен толук кандуу машыга баштадым. Айтып аткандай эле абдан көп утулдум мен. Абдан көп турнирлерде утулуп калдым, ыза тарттым. Бирок мындай бир мен өжөрлүк жагым бар. Мен кылам деген нерсеме кылып, жетем деген нерсеге жеткенге чейин уйкум да келбейт, чарчагым да келбейт. Ошонун артында Кудайга шүгүр мен кыялданган нерселер жетти. Көчмөндөр оюну 2018-жылы чемпион болдук. Дүйнөнүн 4-5 мамлекетине барып, эң алдыңкы спортчулардан болдук. Сауд Аравияда өттү, абсолюттук чемпионатта болсо 3-чү орунду алдык ошол жактан. Эми өзүбүздүн салмагы 115, бирок 220 килограммдык салмактагы атаандаштар менен чыктык. Эми Европада билесиз да, килейген азаматтар бар, балбандар бар. Бирок ошолордун чоң салмагына карабай, мен кызыгуумдун жана күчүмдүн аракетине ишенип, ошол жактан мыкты ийгиликтер жаратып келгенге туура келди. Туура айтасыз, таяк тартыш боюнча өзгөчө сиз айткан белгилеп өткөн европалык биздин спортчулары аябай күчтүү, ошондой эле физикалык жактан мыкты даярдыкта келишет. Биз буларды дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарынан көргөнбүз. Бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыгайын деп калды окшойт. Бул жылдагы пландар тууралуу сурагым келип жатат. Сизди алдыда кайсы мелдештерден көрсөк болот, кандай мелдештер күтүп жатат? Кудайым буйруса, азыр мынакей 1 айдан кийин ошо отборочный тур болот, Кыргызстандын чемпионаты болот, ачык чемпионаты. Ошол ачык чемпионаттан тандоо турунда ошол жактан көрөсүздөр биринчисин. Анан кийин тандоо турдан кийин ошо дүйнөлүк чемпионат өтөт. Россияда болот, бул Якутияда 26-июнда. Дүйнөлүк чемпионат ошол жакта өтөт. Буйруса бул жакка абдан жакшы мыкты даярданышыбыз керек, себеп дегенде эми мындай айтканда спорттук карьерабыздын саналуу эле жылдары калды. Бул учурда колубуздан келишинче максималдуу түрдө ошо таяк тартыш Кыргызстанга мээсине сиңип кала тургандай жүзү болгубуз келет. Анткени бардык спортчулардын кыялы, максаты ушул. Андан кийин көчмөндөр оюну бар. Бул өтө эми биринчи жолу Турцияда өтөт. Ал жакта мыкты деңгээлде өтөт. Кудайым буйруса, азыр даярдыктар көрүлүп атат. Ошол жактан бир тарыхка кала турган бир окуялар жаратып келгибиз келет. Быйылкы жылдын эсебинен эң маанилүү ошо дүйнөлүк чемпионат жана ошондой эле көчмөндөр оюну. Эң сонун биз алдыдагы мелдештерге ийгилик каалайбыз. Азыр эми сизге эркин микрофон узаталы. Жалпы кыргыз элине, күйөрмандарга кайрылып өтүңүз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Спорт менен машыгыңыздар дайыма ден соолукта болуп, өзүңүздөрдү карап, жакшы мыкты деңгээлде алып жүрө бериңиздер. Спорт бул ден соолуктун булагы, адамды жакшы жашоого жана ошондой эле позитивдүү жашоого үндөйт. Андыктан ийгилик барыңыздарга. Чоң рахмат, биз дагы сизге ийгилик каалайбыз. Буйруса алдыдагы дүйнө чемпионатынан, ошондой эле көчмөндөр оюндарынан ийгилик жаратып, студиябызда Алтын Байге менен маек куралы. Бүгүнкү арена программасында таяк тартыш боюнча дүйнө кубогунун жеңүүчүсү Келдибек Атайбек уулу менен маек курдук. Ал эми программаны мен Адинай Курманова алып бардым. Кийинки эфирлерден амандашканча.